Assalamu alaikum, Тұрар ТВ-нің көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Талас обласы, Кара Бура району, Кызыл Адыр айылында жүрөм, туугандар. Туугандар, бул Ленина көчөсү. Ушул Ленина көчө менен ылдый түшсөңүздөр, туура эле ушул жаңы мечитке келесиздер, туугандар. Ушул эле мечиттин бет маңдайында мына ушу склад, фасоль алган склад сатыкка чыгып атат. Мынакей. Азыр ичине кирип толук маалыматын алайык, кандай условия менен ушул жак. Бул көчө туугандар, Мал базар көчөсү деп коелук. Билбегендер бар, Мал базар көчөсү деп айтайык. Бул этеги мынакей, өтө вид жакшы экен, бир сыра көрсөтүп берип коеюн. Таза ылдый түшсөңүздөр, ушундай көрүнүш болуп турат. Анда эмесе кирейик ичине, кирип да маалыматын алып чыгайык. Буйруса ичине кирдик, туугандар. Мынакей, ушун бар склад силерге караштуу. Ассаламу алейкум. Жакшы кандайсың? Жер. Көрүүчүлөр менен. Ушул склад сатылат. Бул жактан баштайык, а? Бул жак өзү вес ой. 24 тоннага чейин тартат бул жер. Ичинде таразалы. Ичине базыңыз. Беле мына жер беле. Мынакей вес ой экен. Вес ой иштейт. 24 тоннага чейин дедиң. 24 тоннага чейин. Бул жак охрананыкы. Комната. Камералар бар, круговой база камера менен турат. Склад иштери полный стяжка болгон. Иштерине суупа, камбайт, атпайт. Складтар көрсөтүп кетебиз. Бул жалаң фасоль коелу, башка нерсеге да болобу? Башка нерсе деле кызыгат. Фасольду кылдый жакта азыр. Бул жак мындай. Эмне кылып иштетчиңер эле мурда? Бул жакта храненияда турчу, основной бул жак. Фасольдор хранения. Канча болду иштебегенине? Так, жабылганда канча болду? 5 ай болду го дейм. 4-5 ай эле экен да буй. Рабочий состояние бүт бары. Бул жерине фасоль сорттолуп Булерда жок, булар биякта өзүнчө запчасттар буларчы. Жактагы жабдыктарды. Рабочийби бул? Рабочий полностью. Баардык үстүн андай жабылган экен да? Жабылган. Камера бул жерде да бүт бары. Бул жакта да камера бар экен, ичи экенин жакшы. Баардык эле ушундай бирдей эле? Баардыгы бирдей. Могу навестин ичинде да камералар бар. Ушта бир камера бар. Мындай навес менен да барайык. Жакта машина оңдой турган ЯМАЗ бар өзүнчө. Бул жакта да мындай яма бар экен, машина оңдой турган. Муна тегистеп дагы оңдоп койсо болот экен. Ичи аябай эле кенен экен бул жагы. Камера тетиги бурчта турат. Камерам бары рабочий да? Полный иштейт камера. Сиздер көрүп тургандай, мынакей аябай эле кенен, бул жакта камерасы турат. Аябай эле кенен жер экен мынакей. Суу вообще тамбайт да бул жактан, үстү жакшы эле да. Суу тамбайт. Баарын көрсөтүп берип коелук. Полный сырттары жакшы цементтелген да. Союздагы да бул жерчи. Бул жак неме болгон, тегирмен болгон да. А бул ачылабы булар? Ачылат, складтан баштап ачып берейин. Бунун аянты канча общий? Общий бардыгы 1 гектар. 1 гектар, Документте 80 сотик деп жазылган. Тетиги жака чейин силердики. Бул негизи азыр бардыгын көрсөтөйүн, анан аягында түшүндүрөбүз да. Мына поддондар да бар экен, я. Поддондор бүт бар. Бары калат. Поддон кетет, буларды сатылбайт. Поддон алып кетебиз. Поддон өзүнө жетиштүүлөр бар складта. Бул жагы да аябай тегиз, жакшы экен. Стяжка менен бардыгы. 6 склад, чоң складтар. Бул 10 жака чейин канча метр болот? Где-то айта кетсек ошо жагын. Круга 12 да? 12 метр бар экен, мындайдан. Бардыгы эле бирдей 12 болуп калат экен. 6 чоң склад, үчөөсү кичинекей склад. Наркы беттегин биз. Ягында ачып беребиз, жүрүңүз. Ошондо көрөйүк канча метр. Бул жакта да камералар бар. Бир складда барбы камера? Өтө жакшы экен. Эштин астынан сон арча бар экен дагы. Анан ортолотуп дагы ушундай тал терек тигип койсо. Бул жакта эле ошондой турбай, кенен. Бул жакта эле ошондой. 12 чоңураак да бул бирок. 12ден чоң дейсиңби? 12ден чоңураак. Бул жакта да камера бар.
Mınaki kameralar. Fasol jıyılat. Fasol jıyılat. Su akpaydı. Mındaydan bu demek bir 14-14 бар eкен да koyunda içi. Su akpaydı. Bardaq astından jıgaç menden akış ötetildir. Kamera tok бар, bardaq бар eкен başta. Can gördük. Bu ne olған комната? Айтып қойайын, жағын. Бұл жақ офис, бұл жақ сейф. Мынау ключ тап бердік біз. Офис не? Офис. Бұл жақ офис. Мына екі қабат айнектер менен. Içi парой бар екен, içi жылы екен, демек. Отопление бүт істейді. Асты пол, дешін қайынлаг. Дағы için өзіңіздер қалағандай, евро класстарғы қалағандай қылып алсаңыздар болады. Wi-Fi бүт интернеттер келген. İçi жақсы екен. Офис үшінде екен. Бұл жағы сейф дедің, е? Бұл жағы сейф. Сейф. Бұл жағы түсінікті. Дағы? Бияққа жүріңіз. Но, мынайлығы ашық екен, мына өз. Бияқ проживание. Жашайды берге. Бияққа жашар болды. Бияқ проживание. Біз өзіміз жақында әлі көшіп кеттік берден. Бияқта сатыға шығарғаннан кейінші. Отопление парой барды ғой. Негізі үш жерден жағылады, тияқты жегіледі, офистің барды. Бияқ кухня. Бияқ кухня екен, мынаке. Спальня. Кухня екен. Наркөт спальня. Чоң ба? Чоң спальня екен. Су платпай, рабочий. Парой жақсы, полный. Офистен бастап бияққа жеңсі. Қанша көмір кетіп отыр? Көмір білмейсің бі? Көмір компост фирмасынан жеді. Негізі жақсы екен, бір семья кезі жақсы ғой. Бүт проживание дайыр. Бүт условия, ешлан кенен ішіл, не қалса да мал бақса да болды, же? Мал бақса да болды, бұл айтып отырсыз. Бияқ кемеге. Кемеге Бияқ ғана. летний кухня. Бияқтан тамақ ішіп, рабочий балалар, столдары да стартта тұрып. Қырғыз елі негізі қонақшылғанан, қонақтасқан ғатымен айбай дайырдай жер тұрбай. Дайыр бияқ. Только келіш керек болды. Жашаш дейді. Бияқта да қолым бар бияқта. Дағы бар бұл, ағында көрекші бір. Мынаке өзінчелі площадка көрі олғаш тоғандар. Бұндай сонын. Не аға да көрі өсін не екен әбі. Баня зоқ жүйді. Қарсы ешінің оғызын. Бұл жақ қонаққана туғандар мына ушул бет маңдайында эле мына гостиный бар экен. Келген қонақтарды шерне қонақтап гостиницаға да келіп мына жерге арендаға бір күн Берді. суточный қалағандай ешіліп келсе болады екен. Бұл жағын көрсетіп қойық. Бұл жағы мынаке. Су бар, су бар шыққан. Бүт бар шыққан. Сулар бүт бар. Атақ мотор аз өч. Отопление полный істейді. Барын жағып жегіп бересіңер. Душ, туалетмен. Негізі бияқ таза бизнес қыла тұрған жер тұрбай, сон тұрбай. Название башқача қойып кемсін, фасоль ала тұрған склад емес, бизнес қыла тұрған жер тұрбай. Аслында комнаталарын көрек дағы. Бұл жақта дағы қанша 3 комната бар кен дағы. Келіп шыл жере келіп ез алсаңыздар болады. Қоқсын таластан келестер бе, или таласқа кет албай қаластар бе. Шеге келіп жатып кетсеңіздер болады екен. Бұл жағында погреб бар екен негізі. Погреб. Қайыр кечен бұл өзі? Бүт даяр да. Ушу комнатаның асты жарымына чейін погреб. Ушу комнатаға чейін жарымына чейін погреб. Полкаларына чейін бар. Жақсы. Погреб бар екен бұл жақта. Негізі инвесторларға салынған үй болсы да, бұл шетелдік ушаққа келіп қонақ болып кетеді. Ешіктерді жақшын бар екен. Әрбіріне мына 2-ден неме бар екен, диван. Жақсы. Бұл жағын не комната? Зал бияқ. Зал, да? Бияқ зал.
жак зал. Залы 3-ке 1 менен 5 бар экен да. 3-ке 5-6 бар экен. Суп акпайт, бул өзү жаңы бүткөн. Полностью. Була чоң коноктор тосот экен бул жака. Чоң коноктор ушул жакта. Bunun için gördük. Mına öyle жақсы екен. Шпаклевка кылынып бары жақсы екен. Жаңа көрдік, өте аябай жақсы. Бұл жағында гараж. Гараж екен. Жақсы. Так, бұяқта баня бар. Onun ne etmene tuvalet bir de canım. Banyo eкен de. Бул жак баня, туалет бул жакта. Tuvalet bul жақта екен. Аға бар olsan. Ben aylan келейік қазір. Бұл жерде су бар екен. Су, кудук бар, водопровод бар. Эки водопровод. Бирөөсү берде, бирөөсү банянын жанында, ичинде 3 водопровод. Ақшасын қачан айтады деп ниет отырған шығар. Кішкене күттір қылай, видеоны тартып бет олай, ақшасын айтамыз. Ақшасы деле арзан эле. Страшно болот. Су сол ойды. İçinde su var. Su tартылбаса керек, а? Бұл илгери. Eski. Su келелекте ушу кудукту колдон чукта. Su бар екен, сіздер көріп тұрғандай. Su бар. Алар иштейт бүт. Ручной да, даже. Свет өшіп қалды. Бұл банязы. Бұл баня. Бүтчү. Өз-өзінше барды. Өз-өзінче. Берге кийим чечет. Бұяққа кийим чечет. Берге жуанат, нарзар пар. Бұяққа жуанат. Жауап парилка. Мындайынан су, ысық су, мұстақ су шығыр. Полный. Жақсы екен. Мұстақ су шығыр. Ала. Я парилка. За парилка. Жаңдай жақшылап мындай бір бизнесмен келіп тұрып, бизнес қылам деп не қылса, барын кафелдеп, зыңқ етіп қойса вообще. Сонда кім алса да. Істесеңіздер болады. Ешілерінде мынандай аршалары бар екен, жашынақай дағы көктеп жасасаңыздар, вообще еле сон болады бұл жақ. Отты он жақтан жақ өреткен бұрыштан. Мынайын айланып келе басасыз. Бұл жақтан не? Бұл жақ не болып кетті бұл жағы? Бұл жақ як готовый бизнес. Бұл жақ чет өлкөдөн келген, бүт оборудованием бар. Ноғдан баштайт. Бұл өзі жаңа ат фасольду, таласыта жақсы түшінет. 8-ка, 9-ка деп бөлінет. Бұны сырттан бөлзі олот. Бұл іштейт рабочий, моғылызы чаң сорот. Фасольмен іштейм деген бизнесмендерге бұл готовый да. Бұл Қытайдан келген станок, китайский станок тоқот. Ташын өзінчө, чаңын өзінчө, чөйін өзінчө чыгарат бұл. Мындайча айтканда чайнап берет да, бұл ушул жерденчи. Ушул жерден чайнап берет. Станоктор негизи өзүнчө сат дегендер чыкса кандай? Сатпайсың эле да? Жок, ошо полный бар. Ичинде болот, э? Так, бункер. 22 тонна отат булачы. 22 тонна бир фураны ушул жерге саласың, кетти да, болду. Ушунан азыр полный көрсөтүп аттым го четине. Бул только бул немелер жалаң фасольга арналганбы? Фасольго могун бардыгы. Будайга неме болгон? Будайга эмес, фасольдук болгон. Ушул жерден салынат, бул менен тиги ичине барат. İşine var eкен бул менен. Өзү чаң койт. Мына фитирлерди коюлган атай. Чаң койт. Чаң койт турган ошо. İçi özünчө эле неме экен? Завод экен да. Так, ушул жанагы айтып атпайм, сырттагы лента. Могул бункерге толот, 3 бункерге. Бункерлерге толот. Бункерден бияка түшөт. Бул Нориядан бул жака кетет. Бул станок болсо, таш станок топот. Ташты өзүнчө бун фасольмен иштеген адам бар деп түшүнөт. Бул оборудование. Фасольмен иштеген адам түшүнөт экен, анча-мынча адамдар түшүнө бербейт экен бирок. Биз өзүбүз неме кылып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Бункердин чоңкурун көрсөтүп коюнчу. Мынакей. Бул 15 тонналык. 15 тонналык. Бул жакта да бар экен. Азыр бәрін өзүнчө келебиз. Бул өзүнчө станок. Бул өзүнчө станок. Ошондой бул полный оборудованиясы даяр. Мына могул жакта бүт бар, ушул жакта. Ушул жактан бир эле жерден иштетесиң. Могул заводдун ичин баарын ушу бир эле жерден иштетебиз. Ушул жерден иштейт экен да демек. Ушул жерден бардыгы. Бул жерден фасольду бөлөт могул жери. Жеңилин бияка. Мусор чөптү өзүнчө. Орун бияка, качественный. Бул жак калдировка станок. Фасольду жылтыратып, жууп жерден чыгарат да. Могул жерден чыгат. Но бункерди көрдүңүз да. Будан барат, тиги бункерге түшөт. Тиги бункерден буга келет да, кайра нары жакка Сортекс деген бар, ошол жакка кетет. Ушул жерден таптаза болуп анан дальше какка барат?
Ya rekatарный. Тигил жактан даяр болуп келип, ушу сортексин өтөт да. Ушул өзү тазалайт фасолду лазер менен. Сортекс деп коет муну. Биздин таласпыт бизнесмен акелер жакшы түшүнөт муну. Бuyakta камера бар. Бул жагында да камера бар. Камера бар экен бул жакта. Запчастьтар менен бул. Бузулса биз өзүбүз полный. Бүт рабочий да? Рабочий, полный рабочий. Иштеп, токтоп калган да. Иштеген мой. Ушул сортекс тазалайт. Бул тазалагандан кийин эмне болот дагы? Тазалагандан кийин. Оппа. Ушуга келип эленет, будан майдалар, дичкалары бияктан түшөт, сечкалары. Бияктан бул бункерге түшөт. Бул бункерден дагы тазаланып, биякта да рабочийлер отурат. Өз үстүн. Нөрдө отурат экен. Ушул жерде. Берде несин кылат? Анча-мынча кирлер өтүп кетет да. Ушуларды тазалап, ушул жерден нары кетет да, дальше кетет. Мынакей. Ушул жерден дальше кетип туруп, түгөнбөйдө койду. Не деген Но бункерге түшөт. Ушул бункерден бумага станокко келет. Бул станок өзү 25 кг кылат. 50 кг кылат, 30 кг кылат. Калаган прести коюп берет да бул өзү. Бул жерден түшөт. Каптилесин бул кычы. Келет, mo камера иштейт. И бул өзү тигет дальше. Тигип берет. Тигип берет. Не турат, токтойбу, ошончо килограмм кылып туруп. Тараза могуз да. Бул өзү тартат. 25 кило, 25 кило. Толгондо токтоп калабы? Токтоп калат өзү. Чүрүп туруп, бул жактан тигип, бул жакка жыйылат. Бул жакка жыйылат, акыркысында жетейин деп калдык. Финишке. Тети поддондордун баардыгы калат өзүнө. Бул жакта поддондор калат экен демек. Бул жакта поддондор калат. Шерге жыйылып туруп, анан жерден КамАЗдарга жүктөлүп кетет, а? Фураларга жүктөлүп кетет. Вытычка баардыгы бар. Бул жакта да камера бар, буда да бар, тиякта да бар. Үч жеринде турат. Өтө жакшы жер экен. Негизи мынайды биринчи жолу көрдүм эми. Ушун тазаланат экен да көрсө фасолдор. Тап-таза уланан кетет экен да. Кетет, экспортко чыгат. Абада Трейд Кыргызстан деген экспорт биздин фирма болот. Абада Трейд. Так, анан кийин бул жакта биз азыр основной кызыл фасол менен иштейбиз да, Кара-Бура районучу. Бирок фасолдун түрү эле келе береби буяка? Бүт түрү келе берет. Жаңа айтып кеттим сизге, буякта да бир станок бар. Бул калиброванный станок деп коет. Бул жак караңгы канча көрүнбөй атыр. Анан калиброванный станок деп коет. Чоңун өзүнчө фасолдун, кичинекейин өзүнчө бөлүп чыгарат да. Бул ак фасол го да. Но, только ак фасол го, лопаткада койчу. Лопаткага ушул оборудование турат. Основной. Наки. Бул да даяр. Негизи Таластын өзүндө лопаткалар көп тигет, анан Манас районунда көп жок да. Ушундай экен бул жагы. Бизде көбүнчө ошо кызылга басым кылып атат да. Там атып коёбу да. Актын станогу бул. Бул да рабочий. Сразу иштейт. Жана бункер 15 тонна ушунуку именно. На туугандар, ишин баардыгы менен таанышып чыктык. Эми азыр дагы көрөбүз, эмнеси калды. Так, сыртта. Жерге өзүң кирсең адашып кете тургандай кезиң, негизи. Жакшы экен аябай. Ал эмнеси бул жагы? Жанагы сортекс деп атпадым беле. Ушул аркылуу иштейт да. Свет өчүп калса, бул батарейка 4 сааттык батарейка. 4 саатка чейин жетип береби? Полный свет ну. Жок, сортекс келе. Сортекстен эле батарейкасы да бул. Бул неме воздух ушуга толот, компрессор. Ушул воздух менен терет да, тигилчи. А могу воздух очистить. Воздух кургатат, сухой кылат воздухту. Мынакей, демек иштете алам дегендерге мына уже баардыгын көрдү, эмне бар, эмне жок экенин алар түшүнөт. Анан түшүнмөгөндөр билбейм алар. Түшүнмөгөндөр биз өзүбүз бияктан үйрөтүп, полный иштетип, даярдап беребиз. Полный өзүбүз даярдап беребиз. Иштетем деп келгендер болсо, биз өзүбүз бияктан иштетип даярдап беребиз баардыгын. Кызыгып жаңадан иштетем. Жолго салып беребиз да. Айтканда. Автоматтын баары ушул жакта экен. Так, бул өзүбүздүн собственный неме трансформаторубуз бар. Өзүңөрдүкү? Өзүбүз сатып алганбыз. Ал каерде? Бул жакта жүрөбүз. Тиги бурчта турат мына. Бул жанагы ошол жерден чыгат экен, эки эшиктен. КамАЗдарга жүктөлүп. Собственный трансформатор бар экен бул жакта. 200 киловатт.
А бул жак рабочийлердики. Охрана рабочий ушул үйдө болот. Ушакта болот э, демек. Ушул жактан кийимдерин которот, кийинишет кайра. Мал бакканга өтө сон бул жерчи. Малга да сон турбайбы? Малга сон. Узундан сарай салып алса өстөр билет каалагандай. Анан бул өзү негизи. Мына жерин тооканабы эмне эле? Бер тоокана. Жакшы, тоокада ушул бит э? Чыкпайт. Тоокана бүт бар. Өтө. Рахметтер бүт жакшы өзүбүздө. Бул жагы туалет экен, женский, мужской. İçin gördük. 80 sotik dedin общий. Общий полный ченек бергенде 1 гектар. 1 гектар. Документте 80 сотик болуп жазылган да. Тетеги, беттеги жаңы мешит, эшик мешит. Жаңы мешит. Жаңы туреле айтырманда жаңы мешит. Жаңы мешит. Ошондо эле бет маңдайына жана мал базар көчө менен түшсөңүздөр, ушул жака келесиздер. Азыр номерлерге. Бул жакта өзү эч ким болбойт. Ушу номер аркылуу эле келиңиздер да. Телефон номери ошо экранда турат, ошого байланышкыла. Азыр эми эмнеси калды эми? Баазы калдыбы? Баазын ушул жерден айтып коеюн, могул жерден бөлүнөт да, бул өзү. Иә. Кандай бөлүнөт бул? Тетти Каракайга чейин 80 сотик. Нар жагы менен 1 гектар да. Негизи баары сатылабы? $200,000 ошодон мындайына сатабыз. 80 сотигин. $250,000 тиги бизнесмен кошо сатабыз. 250 бизнесмен кандай түшүнүш болот? Оборудованиялар менен полностью $250,000 сатабыз общий баардыгын. Жок, оборудование керек жок десе, анда $200,000 Каракайдан өйдө. Бул жагы отдельно экен. Оборудование менен алат. Калабаса мындай сатылат да. Только узун скатлат болду оборудование. Түшүнүктүү. Документтер барды бар. Түшүнүктүү. Каласаңыздар ушул жагын алам десеңиздер болот экен, жөн эле конок тозуп тиги бул эле мал багам десеңиздер. Фасол иштетип жанандай кылам десеңиздер, бул жагында өзүнчө алсаңыздар болот экен. Бияк где-то бир 20 сотигин алып калабыз да өзүбүзгө. Негизи бул оборудование өзү $150,000 келген. Ал ичинде барды. Негизи полный 8 жыл мурун Талас областынын эң биринчилеринен болуп биз алып келгенбиз. Тортекс жана вибростол, фасол жугуч, сырттагы оборудование бардыгы $150,000 болгон да. Негизи алган адамга өтө эле арзан кетип атат да бул жерчи. Кыскасы мына 100,000 эле неме болот экен да. 100,000 эле даяр жери менен берип атабыз да. Телефон номери экранда, анда ошого байланышкыла туугандар. Көрдүңүздөр. Ошо мекен жайы Талас областы, Кара Бура району, Кызыл Адыр айылында. Ленина көчөсүбү? Ошо көчөдө экен. Только телефонду чалып эле келиңиздер да, так биякта эч ким жок болобуз. Только телефон менен. Көрүүчүлөр түшүнүшү керек, түшүнбөсөңүздөр ошол номерге байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Түшүндүргөнгө аракет кылдык, баарын көрсөтүп. Чыгай кандай?